Мен Ахмат кызы Гүлнара Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими. Сабак адабий окуу. 2-Д класс. Саламатсыңарбы, балдар? Баарыңар жакшы эс алып турдуңарбы? Ата-энеңер, бир туугандарыңар баары тынчпы? Маанайыңар кандай, балдар? Силер бул сүрөттү көргөндө баардыгыбыздын майрам өткөзгөн күндөрүбүз эсибизге түшөт, а? Бул күндөрдө биздин маанайыбыз жогору, баарыбыз жылмайып, кубануу менен майрам өткөзгөнбүз. Бүгүнкү сабакты дагы жылмаюу менен баштайлы. Силер күчтүү, акылдуу, билимдүүсүңөр. Алтын эрежени эсиптеп алалы, балдар. Мугалимдин сөзүн конт коюп уккула. Сабакка активдүү катышкыла. Суроолорго так, туура жооп бергиле. Азаматсыңар, балдар. Эми өткөн сабакты эстейбиз. Өткөн сабакта биз силер менен жаңылмачтар деген теманы өткөнбүз. Элибизде балдарды жаңылбай, бат жана таза сүйлөшүү үчүн кам көрүшкөн. Ошол үчүн биз жаңылмаштарды ойлоп табышкан. Силер жаттадыңарбы? Азаматсыңар. Эми досканы карагыла. Доскада түлкү менен карышкырдын сүрөтү турат. Алар кандай жаныбар, каякта жашашат, билесиңерби? Азаматсыңар. Алар жырткыч, жапайы жаныбар экен. Тоодо, талаада жашашат экен. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз дагы түлкү менен карышкырга байланыштуу экен. Түлкү менен карышкыр. Бардыгыбыз китебибиздин 147-бетин ачып, конт коюп угабыз. Түлкү курсагы кынжыйып, ачка келе жатып, жолундагы койдун куйругун көрө калып, шилекейин чууруп жакын барды. Куу түлкү абайлап карап, куйруктун астындагы капканды байкап калды. Кетейин десе, май куйруктан көңүлүн үзө албайт. А куйрукту сугунайын десе, капканга түшөт. Алыс узап кетпей, айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой, таң азандан бери ачка араң басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынып: досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начар го. Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп келээр жолуңду күтүп отурам дейт. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнап түштү. Түлкү капкан үстүндө куйрукту көрсөттү. Март, беришен бол. Ала кой, досум, сенин ачка жер кезип жүргөнүңдү сезгенмин, дейт. Бул оңой табылган оокатка сүйүнүп, карышкыр шап куйрукка жетип, дагы ойлоно калды. Түлкү, досум, өзүң эмне үчүн жебейсиң? Досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, мен орозомун, мага көңүл бөлбөй эле жей береми, дейт түлкү жойпууланып. Аңкоо карышкыр куйрукту жетип тиштегенде капканга түшүп калды. Жаны көзүнө көрүнүп, кыңкылдап жиберди. Оозундагы куйрук 3-4 кадам алыска учуп кетти. Түлкү өзү ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын маңдайына отуруп, олжосун жей баштады. Балдар, силерге жомок жактыбы? Азаматсыңар, түлкү менен карышкыр кандай жаныбар экен? Карышкыр кандай сүрөттөлүптүр жомокто? Аңкоо, ишенчээк экен, а? Ал эми түлкүнү кандай сүрөттөптүр жомокто? Алдамчы, куу экен, а? Элибизде дагы айтылып келет, а? Түлкүдөй экен деп. Алдамчы деп, а? Эми бардык эсептерди ачып, биринчи жагга карышкыр, экинчисиге түлкү деп, түлкү менен карышкырдын сыпаттарын жазып чыгабыз. Үйгө тапшырма жомок боюнча